түшүнсөк туура болот. Пайгамбар деген уже жоюлган жок. Адамды Кудай жараткан дедиңиз. Бирок бир уру эле учурда өзүңүздү Кудаймын деп жатасыз. Эмне үчүн? Ушул туура суроо. Кудай деген бул кут, ай болуп атпайбы? Сен деле ошо кыргыз керек болсо, жерге келген адамзатты бир куткаруучу күч болуп атат. Кудайдын ролун аткарып атат. Анан аалам жоюлуп атат. Кудайдын күчү жоюлуп атат. Сени жараткан, жасаган эми адамды келип, ал энергия да, ал бир корпус эмес, ал өзүнчө бир жүрө бербейт. Ал мисалга мына энергия бир периште кийбес адам жазбайт да. Мисалы жин кирсе, ал адам жинди болуп калат го. Аны больницада айыктыра албайт. Мына жин кирсе. А бир периште жан кирсе, ал башка болуп калып атпайбы? Ошо сыяктуу эле чоң аалам деп коет экен, чоң энергия. Ошону эми чоң аалам деген бул чоң Кудай деп айтсак да болот. Ошо кийгенде ааламдан берилет. Анан айтып кой дейт да ошо. Жаңы Кудай экениңди айтып кой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Аны ойлонуп. Чын эле мына Кудай дей берип ушул могу тозок жашоого ошол эски Кудайыбыз алып келди да. Карама каршылык, мына азап, арстан аяндан куткарып атпайбы? Демек, мына мен эгер бир чоң жан кийбесе мынча сөздү сүйлөбөйт элем да. Мынча энергиям иштебейт эле да. Демек ошол Кудай деле мүмкүн керек болгондо бул дүйнөгө келип бир адамды кийип алгандыр. Анан ошо ааламдан дагы берилет. Арстан алай, сен жаңы доордун манассың деп. Анан ушу мен төрөлөрдү дагы эне атама ишарат болгон экен. Сен манас төрөйсүң, манасты болосуң дегендей бирдей бир ишарат болуптур. Анан ошо энебиз Аксайда төрөлгөн экенмин. Анан ошол Күлсүнтер деп койчу ал жерде. Төрөт жайда болсо керек, магазиндери болсо керек. Кийинки убакта эле жоюлду. Анан ошол жерде медсестрага энем айтыптыр, ошол төрөп барганда. Ушинтип мени манас төрөйсүң деди эле десе, анан жок, манас деп атканго, ат койгонго болбойт. Ошо манастын бир кыры арстан деп ат койсок, ошо арстандай балаңыз чыгып берсе эле болду деп, анан ошентип ишарат койгон экен да. А көрсө эми ошентип бир ар жактан буйруп келет экен. Эми куткарат да, бирөө куткарат да, чыгат да. Чыгат да, адамзатты куткарат. Анан манас атам көзүмө көрдүгүнөн айтып атпайбы, мен кыргызды курап жуткузсам, сен дүйнөнү курап жуткуласың деп. Кудай бул кут, ай. Ал бир корпус эмес, бул энергия мындайча айтканда. Анан ошо айтып кой дейт да. Болбосо сени адам издеп таппай көпкө чарпылып калат деп. Мына мен кел, ошо көк, же болбосо мынтип берилет. Көктөгү Кудайды тааныганың дейт, аны тааныганың. Көктөн буйрулган эле адамды тапканың. Арстан алайды тап дейт. Анын каалоосун сага айтып берет, же энергиясын берет. Же жол көрсөтүп берет. Бай атам менен согушка кеткенде, атам кайтпай калса, жанында бирөөдөн издейсиң го. Атамдын мүмкүн керээси бардыр, же мүмкүн тирүүдүр дегендей. Ансыгандай ошо көктөгү Кудайды тааныганың, бул көктөн буйрулган арсылайды тапканың. Анан дагы башка кырлары чыгар, дагы бир энергиясы иштер, эгер мынча энергия бербесе адамзат бирикпейт эле да. Анан ошо бир бай Кудайга энергия берилгенде анан айтканыбызды аткарат, артпаса аалам күчтөрү жазалайт. Анан бири мүнөзгө өткөрөбүз да. Ошентип каражаттын эмес, саясат эмес, азыр касиет башкарып калат да. Касиеттүү адамдын астынан деле улуу адамдын астынан өткөнгө болбойт. Улуу адамдын сөзүн жок дегенге да болбойт. Улуу адамдын тапшырмасын аткарганга да болбойт го. Жок деп коюшка болбойт. Колуңан келишинче аткарагал. Анткени ал улуу, мээрими бар, батасы бар, энергиясы бар. Ансыгандай деле ошо Арстан Алайдын буйругун алсыз, аргаң жок аткарасың. Дүйнөрдү аткарат. Мен ошондой жоопкерсине. Бул мактаныч эмес, бул жоопкерчилик. Ушу сөздү айтып чыгыш деле менден башка адам муну айтып чыга албайт. Себеби уялат, акылга салыпчы. Ой, уят го депчи. Жок, айтыш керек болуш. Көрдүңүзбү, ошо бир жан кийген. Жана жин кийген адамды кара, анан жан кийген адамды кара. Бир чоң жан, бир периште кийген. А бирөөнү жин кийди, ал ошентип айнып калды. А башатта адамды Кудай жаратып атат. Азыр эки дүйнө биригип атпайбы? Пендечилик жашоо бүтүп, аалам жоюлуп, адам ошол арбайдын ролун же жерде эле ошол улуу түшүнүктө жашап калды.